Коррупция менен күрөшүүдө кимдер утат, кимдер утулат? Мен мына бир нерсени айтып коеюн. Бул коррупцияга каршы күрөшүү бул жөнөкөй эле бир кылмышка каршы күрөшүү эмес. Бул жөнөкөй эле бир мафияга каршы күрөшүү эмес. Бир топко каршы күрөшүү эмес. Коррупцияга каршы күрөшүү бул бир доордун адамдары, бир катмар, мамлекетте жашаган чоң катмар. Ал жерде 5-10 миң эмес, 100 миң адам эмес, керек болсо миллиондогон адамдар бизге каршы биздин кылып аткан иштерибизге тоскоолго аракет кылып, ошолорго жакпай атат. Ошолордун мал мүлкүн алып мамлекетке өткүзгөндүгүбүз, ошолордун негизинде бүгүнкү күндө мамлекетте жүрүп аткан өзгөрүштөр, социалдык инфраструктуралар, мектептер, бала бакчалар, жолдор жана чоң мына ишканалар өнүгүп өсүшү, элдин жашоо турмушунун өзгөрүшү аларга жакпай атат. Себеби ошо маалда ал адамдар гана, кайсыл бир коомдун бөлүгү гана бай жашап калган, ал эми негизги бөлүк кедей кембагал болуп кеткен. Ошолорду кайсыл бир деңгээлде теңдештирүү биздин ишибиз болгон. Ошо теңдештирүү учурунда мамлекеттен алып калган мал мүлктөрү биз мамлекетке өткүзүп атпайбыз. Балар бизди жакшы көрбөйт да, туурабы? А ошонун бала чакасы мени жакшы көрөбү? Ошонун тууган уругу мени жакшы көрөбү? Ошонун келини бар, баласы бар, небереси бар, аялы бар, тага жээни, туугандары бар. Баары мени жаман көрөт. Так, бирок коррупцияга каршы күрөштө мамлекет утат. Мамлекет утат. Анан дагы бир эң чоң нерсе келечек муун утат. Биз келечек муундун акыл эсин, эс тутумун өзгөртүшүбүз керек. Психологиясын өзгөртүшүбүз керек. Так, келечек муун утат. Бүгүнкү күндө мүмкүн ушунун баардыгы кайсыл бир деңгээлде билинбей аткандыр. Себеби биз ушул доордун адамдарыбыз, чогуу жашап атабыз, чогуу жүрүп атабыз, чогуу ушу иш аракеттер жасап атабыз, билинбей аткандар. Бирок келечек муунга бул сөзсүз таасирин берет. Сөзсүз билинет бул. Азыркы күндө ким жаман, биз жаманбыз. Бүгүнкү күндө кимди жаман көрүп атат, бизди жаман көрүп атат. Макул, биз утулайлы. Биз бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүүдө жыйынтыгында утуп атабыз. Мамлекетке пайдасы тийип, мамлекет ишкер катары, мамлекет кызматкер катары, мамлекеттин коопсуздугун сактап турган адам катары биз утуп атабыз. Бирок адамдык деңгээлде биз деле утулуп атабыз. Кайсы бир адамдар мени жаман көрүп атат. Но бирок жаман көргөнү менен анын пайдасы элге тийип атат.